Мен журналист болчумун, азыр мени саясий куугунтук кылып, мени чоң саясатчы кылып ишти. Клуб, Азаттык, поликлиника дегенди жабабыз дегендер бул маңкуртизм. Бул өзүнчө эле бир айтып атканда бир келесоолук да. Тыс! Кошто мамлекеттин үнү угуп калбасын, жетекчиси угуп калбасын. Тыс! Тиги угуп калса бизге кол чалып турат. Сооронбай Шариповичти айтабыз. Атасы укмуш болчу деп мактачу элек. А бүгүн атасына сөз келтирди да, Шариптин баласы мөөнөтүнө жетпей кетти деп. Бок мурун аталды да. 15 жаштагы кыз өлдү. Байкуш эне 6 жаштагы баласын каяка өлүгүн көтөрүп ыйлап жүрдү. Өлүгүн. Өзөн кууш деле өзүбүздүкү болчу да. Өзүбүздүкүн эле өзүбүз соодалашкан. Каркыра деле ошондой өзүбүздүкүн өзүбүз. Бүгүнкү күндө деле ошондой. Орто Токой, Уңгарто, ошондой эле Кемпиребад дагы ошондой. Биздин өлкөнүн кол башчысы кол салып басып кирген Баткенге Сатыр Жапаров бар элек. Биздин интеллигенция бүгүн награда, наам менен жашап калышкан. Гейлер дет. Эмне гейлер ак үйдө жокпу? Бар ак үйдө. 50 жаштан өткөндөр бар. Мына 7 ай мени жер төлөдө, подвалда күн көргөзбөй камашты. Эгерде биз чек араны кайтара албасак, анда кыргыздын баатырдыгынын кимге кереги бар? Арыбаңыздар, PR TV'нин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто Куттумидин ага келип отурат. Куттумидин ага келгениңизге ыраазычылык билдиребиз, атайын убактыңызды бөлүп. Бүгүн сиз менен эркин темада азыркы өлкөдө болуп жаткан социалдык, саясий, жалпы эле кырдаал боюнча сөз кылалы деп турабыз. Куш келипсиз. Рахмат. Ушу менин алгачкы суроом, баягы кыргызда айтылат го, ак ыйлет бирок сынбайт дегендей. Анан ушу сөздүн маасын чечмелей турган болсок, кандай түшүндүрүп берет элеңиз? Анткени сиз да өзүңүздүн баягы башыңыздан мыйзамсыз аракеттер болуп, камалып, абактын азабын тартып чыктыңыз. Ушул жагдай боюнча бир сөз кылсак алгач. Чакырганыңарга рахмат. Негизи кыргыздын сөзү менен эле жашаш керек. Себеп дегенде биздин ата бабалардын сөздөрү аябай курча айтылган да, жана силер айтып атканда ак ыйлет бирок сынбайт деген. Чындыгында эле эл өзү эле баамдап алат экен. Мына бүгүнкү күндө мени камаган учурда жалган жала экенин, же болбосо кандайдыр бир калп кылмыш үчүн козгогонун эл өздөрү эле билип алды. Эл өздөрү эле ошол суратып алып, менин документте ошондой эмне документтери бар экенин, эмне документ менен камаганын, жана ошондой эле кандай мотивде камаганын эл өзү билип алып эле эл саясий куугунтук деп айтты. Чындыгында айтканда бул саясий куугунтук менен эч ким жеңе албайт. Себеп дегенде баары бир чындык болуп турса, чындык сен тарапта болуп турса, сенде жүрөк болот. Сен эч кимден коркпойсуң. Тескерисинче, жалган жала менен камагандар булар чындыкты пиар кылышат. Себеп дегенде чындык чыркырайт да. Мына эми өзүңөр ойлоп көргүлө, мен журналист болчумун, азыр мени саясий куугунтук кылып, мени чоң саясатчы кылып ишти. Мына 7 ай мени жер төлөдө, подвалда күн көргөзбөй камашты. А бирок мындай нерселерге биздин аталарыбыз Төрөкул Айтматов, Жусуп Абдрахманов, Айдар Беков, Касым Тыныстановдор чыдаган да. Ошондуктан адам баласына канчалык азап берсе, Кудай Таалам ошончолук экесе күч берет. Мен Кудай Тааламдын күчү менен жашап, анан чындык менен жашап, чындыктын жүрөгү менен жашап, анан мен бүгүн чыгып силердин алдыңарда турам. Анан дагы бир нерсе, саясий куугунтук эмне экенин бул бийлик түшүнүш керек да. Биздин тарыхыбызда бийлик талабынан өлтүрүлгөндөр элдин баатыры болгон. Мына ошол эле Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Төрөкул Айтматовдор бийлик талабынан саясий куугунтукту алып, анан өмүрлөрүнө балта чабылган да. Бүгүн эл өзү эле баатыр кылып атпайбы? Бүгүн эле баатырдын урпагы экен деп жакында жана Айдарбеков деген депутат айтып чыгып атпайбы? Мына ошондуктан эл өзү эле баатыр кылып барат чындыктан. Анан согушту жеңген Сталин, экинчи дүйнөлүк согушту жеңген. Атамекендик согушту жеңген Сталин бүгүнкү күндө кандай жаман сөздөр менен айтылып жүрөт. А мындай карасаң, согушту жеңген, фашизмди, агрессизмди жеңген адам. Аны
саясий куугунтук кылган деп, репрессия кылган деп Сталинди ошол саясий куугунтуктун арасынан элдер жаман көрүп атат. А бирок Сталинди жаман көрсөткөн ким болгон? Баягы дайыма өзүнө ачки тагынган, бирок көзү косой болгон, ал Берия. Берия Сталинди жаман көргөн. А Бериясын контрол кыла албай, Сталин мына бүгүнкү күнгө чейин жаман, жек көрүнүп атат. Сен Жусуп Абдрахмановду өлтүргөнсүң деп бүгүн мен деле жаман көрөм да. Аалам адам Айтматовдун адамын өлтүргөнсүң деп мен деле жаман көрөм да. Ошондуктан саясий куугунтук бул бийликке карай, бийликке өзүнөн өзү жаралган кара петно болот. Ушул кээ бир айрымдарга түшүнүксүз болуп калбас үчүн бир сиздин камоонун мотивине токтоп келсеңиз, кандай негизде кылмыш иши козголду? Баягы айрымдар түшүнбөй калышы мүмкүн да, баягы мурда кийин сиздин менен маалымат албагандар түшүнбөй калышы мүмкүн. Эмне негизде кылмады? Күнөө кандай коюлду? Анан кандай негизде чыктыңыз? Негизи мага башынан 4 кылмыш ишин коюптур да. Мыйзамсыз баю, коррупция, мошенничество, анан кыянаттык деп. Анан булардан эчтеке таба албаганымдан акыры келип кыянаттыкка келип токтолуштур да. Эми кыянаттык келип токтолгондо да мындан 7 жыл мурун тендерден техника туура эмес келген деген мотивди кыянаттык кылып коюшту да. Анан мен таң калам, ал жерде 7 жыл мурун бухгалтериянын балансынан өткөн ал техника. Тем более ал тендерден өткөн, а тендерди жетекчи өзү өткөзбөйт да. Тендер деген тендерди комиссия өткөзөт. А ошол келген техникаларды атайын комиссия кабыл алат. Анан бухгалтериядан балансында турат. Мына 5 миллион 714 миң сомго техника келген деп. Анан 7 жылдан кийин кандайдыр бир жалган жала менен Куттумидинди камаш керек болуп, акыры ошол кыянаттыкка келип, анан мени камап салышты. Анан кайра 7 ай өткөндөн кийин срок давност деп туруп анан мени кое берип атышат. Бошотуп атышат. А бүгүнкү күнү мен ошо мени каматкандарды мен сотко берип атам. Мына болгону ушул бул жерде. Эч кандай мындай секрет эчтеке деле жок. Мен ошол документтердин баарын азыр юристтердин баарына таркатып атам. Мурун прокурор болуп иштеген, сот болуп иштеген, бүгүнкү күндө дагы ушул иштеп аткан адвокатурада, бүгүнкү күндө да сот болуп иштеп аткандарга эгерде менин күнөөм болсо, кайсы жерде күнөөм экен деп баарына таратып атам. Баары эле сиздики заказной деп эле оозторун жабышат да. Болгону ушул. Сизди эмне себептен камап салды? Буга себеп эмне болду? Ошого түрткү болгон жагдай эмне болду? Эми бияка мындай түрткү болгондо менин сүйлөгөндөрүм, эркин айтканым, мен Баткен коголаңы боюнча мурун айтып чыкканмын. Мына бүгүнкү күндө дагы мен Баткен коголаңы боюнча айтып атам. Ошондой эле эркин айтып, бүгүнкү бийликти мен сынга алганым. Ошондой эле бир нече жолу мен тегерек стол өткөзгөм. Ошондой эле кандайдыр бир коомдук уюмдар менен байланышың бар экен дегендей кылып, анан ошого шылтолоп камашты да. Менин сөз эркиндигим туурасында жала жаап, анан камашты. Ушу сөз эркиндиги деп калдык. Бул адамзатка ыроолонгон эң башкы байлык бир катар бул сөз эркиндиги, ой эркиндиги да, бул демократиялык баалуулуктар бул адамзаттагы бир ажыраак түшүктөрдүн бири да. Анан азыркы учурда да мына сөз эркиндигине карата кысым, басым болуп атабы? Сиз кандай карайсыз? Ошол эле Азаттык, Кактус медиа, Клоп деген маалымат каражаттарын жабуу боюнча кандайдыр бир топтор тарабынан, бийликчил максатты көздөгөн топтор тарабынан митинг өттү да, жабыш керек депчи. Ошол да эле айрым коомдук ишмерлер, маданият ишмерлери, саясий ишмерлер тарабынан дагы президентке кайрылуу жолдонду да. Ушул маалымат каражаттарын жабыш керек, мамлекетке каршы жалган маалыматтар көбүрөөк таратат деген мындай негизде ушундай көз караштарын карманып, ушул маалымат каражаттарын жабууга басым болуп жатат да. Ушул боюнча сиз кандай карайсыз? Сөз эркиндигине карата бийлик тарабынан жүргүзүлүп аткан саясаттын өзү кандай баа берет элеңиз? Негизи логика деген болуш керек. Кыргызчага тургондо логика деген сөз бул сөз төркүнү. Мына мени камаганда ушундай бир логикалары жок экен да. Мындай
эгерде менин кайсы бир жерден жеп алган, ичип алган жерим болсо, мен эркин сүйлөйт белем. Сүйлөмөк эмесмин да. Мына бүгүнкү күндө жүрүшпөйбү? Мен таза болгон үчүн, ошон үчүн сөзүм эркин болгон. Ошон үчүн мен сөз эркиндигинде эркин жүргөнмүн. Биринчи маселе. Экинчи маселе, кыргыздын кулк мүнөзүндө бул эркиндик бар. Себеп дегенде ата бабалардан келаткан сөз бар. Баш кесмек бар, тил кесмек жок деген. Мына кыргыздын сөзүндө. Кыргыз эли өзү эркиндикти жакшы көргөн эл. Кыргыз эли ошол бооз ийинде эле карап көрсөңүз, бооз ийиндин төрү жок, төгөрөк келет. Төрү кайсы жерде экени билинбейт. Мына жашаган жеринен деле. Ошондой эле көчмөн болуп, ал эркин жүргөн эл болгон. Ушул кулк мүнөздөн, ушулден ким айылта алат? Эч ким айылта албайт. Бийликке ким келбесин, кыргыздын сөз эркиндиги ата бабалардан келаткан салт, традиция, жүрөк болуп калган. Бул биздин жүрөгүбүздө бар. Ошондуктан жана клуб, азаттык, поликлиника дегенди жабабыз дегендер, бул манкуртизм. Бул өзүнчө эле бир айтып атканда бир келесоолук да. Себеп дегенде бул кандайдыр бир кур чабалалы деп атпайбы? Биздин гана сөз болсун, бул ачкөздүк. Мына бүгүнкү күндө кылычтан коркпогон кыргыз сөздөн корккон. Себеп дегенде сөз бүгүнкү күндө кылыч болуп атпайбы? Мына качанкы эмелерден бери мына бүгүн сөз менен айтып атабыз. Акаев жөнүндө эмне деп айтып атабыз? Бакиев жөнүндө эмне деп айтып атабыз? Бүгүнкү бийликте ойлонуш керек, эмне деген сөзгө калабыз деп. Ошондуктан азаттык бул сөз эркиндигинин азаттыгы. Клоп болбос. Эгерде башка мына бүгүнкү күндө деле үйүндө жаткан кээ бир адамдар айтып койчу адам барбы? Сүйлөп койчу адам барбы деп эле жатышат. Бирок ошолордун баарын ошо сөз эркиндиги адамдар сүйлөйт да. Ошо жүрөгүндө сөз эркиндиги бар. Мунун баарын жапканга болбойт. Эгерде андай боло турган болсо, анда туш-туш тараптан сүйлөгөн адамдар көбөйүп кетет. Андай эл сүйлөй баштайт. Кандайдыр бир медиа борборго ишенбей, эл өздөрү чыга баштайт. Мына бүгүнкү күндө чыгып атпайбы? Ошондой адамдар чыга баштайт, жерлерден чыга баштайт. Так что сөз эркиндигинде эч ким бөгөт кое албайт. Өзүңүз белгилеп көткөндөй, кыргызда баягы ачка, токко чыдайт экен, анан кийин адилетсиздикке, акыйкатсыздыкка, ушундай үстөмдүк, зордукка чыдабаган бул акыйкатчыл калып калат да кыргыз өзүчү. Табиятынан ошондой келет экен. Анан өзүңүз ушу азыркы бийликтин башкаруусун кандай баалайт элеңиз? Себеп дегенде баягы жолду баштай албаган көчтү бузат дешет элибизде. Башкарганды билбеген элди бузат дейт, сөз сүйлөгөндү билбеген ыркты бузат дейт. Азыркы бийликтин башкаруу ыкмасына, саясатына сиз кандай баа бересиз деңиз? Эми өлкө башчысы бул жакшы координатор, организатор, анан кийин кадровик болуш керек. Калгандарын адистер иштейт. Эгерде жакшы сен бирдемени уюштура албасаң, эгер жакшы бир нерсени координация кыла албасаң, жакшы кадрлар тандай албасаң, анда башаламандык болот. Да керек болсо саботаж болот. Бүгүнкү күндө жакшы кадрларды таба албай атат. Кадр жок. Мына бүгүнкү күндө карап көргүлөчү. Ушул эркин сүйлөгөн адамдарды НПОшниктер, бузукулар, гейлер деп эле ак үйдөн келет да сөздөр. Мен суроо берет элем. НПОшниктер эмне ак үйдө жокпу? Ак үйдө деле иштеп атышпайбы? Жогорку кызматтарда. Бузукулар эмне ак үйдө жокпу? Толтура ак үйдө. Мурун деле бузуку болсо, бүгүнкү деле ак үйдө бузукулар бар. Интрига жокпу ак үйдө? Толтура. Эки дос болсо, эки жат болуп жүргөндөр деле бар. Биз угуп атабыз анын бар. Өздөрү келип айтып атышат. Ошондой эле бүгүнкү күндө гейлер дейт. Эмне гейлер ак үйдө жокпу? Бар ак үйдө. 50 жаштан өткөндөр бар. Мына сиз да журналист, мен да журналистмин. Биз жакшы билебиз. Ал жөнүндө журналисттер биз жакшы маалыматтарыбыз бар. Ал жакта кимдер гей экени. Ошондуктан бирдеме айтаардан мурун, бирдеме дээрден мурун биз жакта жокпу деген болбойт. Дагы бир нерсе, бүгүнкү күндө ошол оппозицияга ошол мен менен бетме-бет чыга турган ак үйдө барбы? Мен айта алам.
Жок. Кимиси менен бетме-бет. Мына ак үйдө кимиси болсо келсин, мен ак үйдүн любойун мен бетме-бетке теледебатка чакырам. Келсин. Мына бүгүнкү күндө деле карап көрсөң, муну менен бетме-бет кел, тиги менен бетме-бет кел. Эч ким чыга албайт. Бир гана Байсаловду жөнөтүп койшот. Анысы болсо кылым кыйшайбайт деп элдин кайра кыжырын келтирет. Ошондуктан бүгүнкү күндө ушундан эле билсе болот. Жана сөз эркиндигин жабам, анан мындай кылам деп. Анан биздин качан болду эле? Качан болду эле Кыргызда баатырдык деген бар да. А биздин падышабыз баатыр болуш керек эле да. Тыс кошно мамлекеттин үнү угуп калбасын, жетекчиси угуп калбасын. Тыс тиги угуп калса бизге кол чалбайт. Мына ушунун айынан биздин жетекчилердин коркоктугунун айынан эки жолу кошно мамлекет Баткенди чаап кетти. Эми ойлоп көргүлө. Тажик эли баатыры беле тарыхта, же кыргыз эли баатыры беле? Кыргыз эли баатыр болгон да. А биз кимдерди шайлап алганбыз? Тыс чүш деп. Бетке айткан кептин заары жок. Кыргызда айтат. Андыктан мага заарыңарды чачпай эле койсун булар. Булар өздөрүнүн күнөөсүн билсин. Ошондуктан бүгүнкү күндө бийликтегилер өзүнүн күнөөсүн сезбей атат. Кадрлар тапкыла. Бетке айткан активисттердин абары жумушка чакыргыла кызматка. Эмне оюң бар? Эмне кыласың деп. Бүгүнкү күндө биздин бийликтегилер эл эмне дейт? Анан атанын баласы болуп иштеш керек. Мына Сооронбай Шариповичти айтабыз. Атасы укмуш болчу деп мактачу элек. А бүгүн атасына сөз келтирди да Шариптин баласы мөөнөтүнө жетпей кетти деп бок мурун аталды да Сооронбай Шарипович бүгүнкү күндө. Себептен де жалаң чим кирик, анан түкүрүк менен бизнес кылам деген адам болду да. Мына ушунун баарын биз ал эми эл эмне дейт деп эл менен иштеш керек да. Бүгүнкү күндө биздин бийликтегилерде эл эмне дейт деген нерсе жок болуп, элдер да бөлүнүп атат. Мен билем деген сайрат болуп атат азыр. Ошондуктан эл менен иштеш керек. Бийликтин амбициясына бүгүнкү күндө элдин эмоциясы каршы келип калды. Ушул Баткен боюнча сөз болуп калды. Ушул Баткендеги чек арадагы абал бүгүнкү күндө деле орбойдон турат. Мына канча деген элдер үй мүлкүнөн ажырашты, канчалардын үй мүлкү талкаланды, азыр дагы деле салынып бүтө эле кыш келип атат дегендей. Ошол эле учурда ал маселе бүтө эле кезде мына кемпир абад маселеси чыкты. Мына протоколдор ачыкталбай атат толук кандуу. Эл түшүнбөй атат. Биз чын эле утуп атабызбы, утулуп атабызбы? Эмне себептен мындай шашылыш түрдө ушул чек ара маселесин чечүүгө бийлик аябай жандал баштап жатат деген маселелер болуп атат да. Ушул боюнча кандай ойдосуз сиз? Баткен бул кыргыз элинин намысына аябай тийди. Кыргыз элин мүңдүрөттү. Кыргыз эли ушундай коркок турбайбы деген нерсеге алып келип койду да. Намысына тийди. Мисалы, бүгүнкү күндө карап көргүлөчү. Жыл сайын эле келип чаап атса, 2 жыл болсо бул бийлик, 2 жылдын келип эле ошол Рахмона келип чаап атса, эчкиле. Намысыбыз кайда? Ал жерде бала өлдү. 15 жаштагы кыз өлдү. Байкуш эне 6 жаштагы баласын каяка өлүгүн көтөрүп ыйлап жүрдү. Өлүгүн каяка коруп, топурак таштап, топурак кылагын билбей. Ал жерде эне өлдү, ата өлдү, офицер өлдү, кыргыз өлдү да. Эми биз ушуга намыстанышыбыз керек да. Биз чек араны кантип сактап калышыбыз керек. Мына ушул маселелердин үстүндө иштеш керек. Жадаганда Баткен окуясы боюнча гуманитарный болгон жардамды, жана гуманитарный барган. Ошону бир жакшы уюштура алышпаптыр. Мына Талиева деген депутат айтып атат. Ошону уюштура алышпаптыр. Ошону кимде кайсы не десе справка документиң бар. Ал жерде справканын кагаздын не кереги бар? Айыл өкмөттүн каяктан табасың сен өзү качып жүрсө. Алда албастап өзү жүрсө. Бер оперативный иштеш керек, ыкчам иштеш керек. Ошондой эле ошол Баткен областында өзүнүн эр жүрөк балдары бар. Ошолордун баарын чагылда мобилизация кыла кой сразу. Душман могу жерде турса, айланып келип кайсы жерден атарын ошолор билет. Кол койдур. Автоматтын номерин жаздыр. Илгери бизге ошентип эле берген Союз. Ар бир автоматтын номерин биз военный билетибизге чейин жазган. Сен паспортуна чейин жазып сал. Топ номерин.
2 жыл болобу, 3 жыл болобу, сен мондай кылып деп. Ошолор организовать этсин. Бул жерде мындай өтүш керек, тигиндей өтүш керек. Хорошо, командир кылбай кой, бирок командирге доложить этиш керек. Жолдош командир, могу жерде мондай кылсак болот деп. Анан офицер өзүнүн кишилерин 4 киши бар, 3 киши бар. Деп анан ошентип иштеш керек да, мобилизация кылып. Мына бүгүнкү күндө чек ара маселеси аябай оор маселеси. Эгерде биз чек араны кайтара албасак, анда кыргыздын баатырдыгынын кимге кереги бар? Кимге кереги бар? Мактанабыз, Кытай бизден коркот деп. Тети миллион бар Кытай биздин тарыхыбызды болуп чочуп турат деп. Эмне болду аны? Бизди ким тепселеп берди ошол жерге? Кыргызды ким тебелеп атат? Кыргыздын намысын, кыргыздын ата бабалардан келаткан мүнөзүн, жана сөз эркиндигин тие алыс деп. Мүнөзүн ким тебелеп атат? Ким тебелегиси келип атат? Мына биз эл ошону билишибиз керек. Эл уже баатырдын билиш керек. Манас баатырды айтат, 3 жылдык. Манас баатыр, Семетей баатыр, Сейтек баатыр. Демек сенин атаң баатыр, өзүң баатыр, балаң баатыр болуш керек экен да. Бизде Манас деген уран бар. Эмне үчүн биз ошону колдонуп биз ойгонбойбуз? Бүгүнкү күндө биз ойгонуш керек, чек ара маселеси. Ошондой эле чек ара маселесинде бүгүнкү күндө өзүбүздүн жерде эле өзүбүз эле соодалашып келатабыз. Үзөң кугуш деле ошентип кеткен. Үзөң кугушта кайсы Кытайды көрдүңөр эле? Ошол жерде басып жүргөн. Үзөң кугуш деле өзүбүздүкү болчу да. Өзүбүздүкүн эле өзүбүз соодалашкан. Каркыра деле ошондой өзүбүздүкүн өз. Бүгүнкү күндө эле ошондой. Орто Токой, Уңгарто, ошондой эле Кемпиребад дагы ошондой эле. Өзүбүздүн жерибизде эле өзүбүз соодалашып, түстүк укпай калсын, деп эле бир ошентип атышат. Бул эмне деген шумдук? Каякта биздин баатырдык? Түстү угуп турган биздин баатырлар каякта? Хорошо, ал баатыр эмес экен. Сен баатыр болбойсуң мында. Ошондой эле Баткен боюнча мына бүгүнкү күндү карап көргүлөчү. Биздин өлкөнүн кол башчысы кол салып басып кирген Баткенге Сатыр Жапаров бар элек. Өлкөнүн кол башчысы кол салган деле барыш керек болчу да. Мына бүгүнкү күнү дагы ошол кол салган жерге бар элек. Бул эмнеден кабар берет калкка? Бул эмне деген сөз кылат бул? Ошондуктан бүгүнкү күндө кыргыз элинде руху, духу, баатырдыгы бүгүнкү күндө ойгонуш керек. Ойгон кыргыз элин, баатырдыгыңды ал, колуңа ал бүгүнкү күндө. Ошондуктан ал чек ара маселелеринин баары биздин жер. Биздин жерди ошо кошуна мамлекеттер өзүбүзгө менен эле кайра соодалашып атат. Демек муну соодагерлер соодалашып атат. Соодагерлер эч убакта баатыр болбойт. Алар акчанын кулу, анан бийликтин кулу болот. Баатыр аларда сөз болот. Ошондой эле элди ойгото алган болот. Баатыр бул жүрөктөн болот. Ушул азыр коомдо, элде саясатка сарасеп салган учурда биздин белгилүү эле аттуу баштууларыбыз, интеллигенция, саясий ишмерлер, коомдук ишмерлер ушундай тагдыр чечилип аткандай өтө бир мамлекетте маанилүү окуялар болуп атканда коомду ойготуп, ушуну туура багытка багыттап, бир авангард болуп бере албай, учукпай башым баягы кумга тыккан акыбал өкүм сүрүп атат да. Эмнеге интеллигенция мындай шал болуп атат? Сиз кандай баалайсыз ушул жагдайды? Бүгүнкү күндө ошол интеллигенция биздин мугалимдер, анан врачтар, анан ошо интеллигент болуп чыккан ардагерлерди айтышат да, учурда. Айлыкты көтөрүлүп атпайбы дейт. Анан мен таң калам да, айлык көтөрүп атат. Анан ошо айлык көтөрүп аткандан кийин жакшы эле иштеп атпайбы дегендер болот да биздин интеллигенцияда. Анан интеллигент, хорошо, сенин айлыгыңа айлык деген сөз бул Союздан калган сөз. Бул сөз ошо илгертеден бери келаткан ошол айлыкты эле сүйлөй беришет. Ал зарплата. Айлык өзүнүн атына жараша заты бир айда бир берилчү акча. Ошол бир айда сага 2000 сом кошуп коюптур. Ошону айтып атасың. Хорошо, бир айда 10.000 сом кошуп коюптур. Сен ошону айтып атасың. Бирок сенин күнүмдүк оокатың, күнүмдүк асык түгүң, саат сайын шаарда арылап жүргөнүңө канча убактың, анан канча акчаң кетип атат. Сен ошону эсептебейсиңби? Мына бүгүнкү күндө ошол коомдук жайларды 2 эсе көтөрөбүз деп атат. 30 сом, 22 сом көтөрөбүз деп атат.
аларда карапайым адамдар жүрөт да. Ал жерде окуучулар жүрөт да. Ал жерде студенттер жүрөт да. Ошол эле студенттер күнүнө канча жолу барып келет? Ошол эле окуучу күнүнө кандай пересадка менен барып келет? Сен канча жолу жүрүп атасың? Сен канча жолу тамак жеп атасың ошол жерде? Анан 2000 сом, 10 000 сом кошкон айлыкты айтып атасыңбы? Күнүмдүк оокатыңды ойлобойсуңбу сен? Бул экономика эмес да. Бул мындай караганда. Эгерде андай кыйын болсо, күнүнө акча бере турган мына частный бизнесмендер бар. Ошолорду айтса болот. Мисалы, бүгүнкү күндө продукту, азык-түлүк канча кымбаттады? Мына биздин интеллигенциянын кебетеси. Биздин интеллигенция бүгүн награда, наам менен жашап калышкан. Биздин интеллигенция бүгүн кошоматчылык менен жашап калышкан. Биздин интеллигенция бүгүн келишип алуу менен жашап калышкан. Мен баламды бул жерге орноштуруп койсом, бул жерге эметип койсом, билесиң да сен мага ордон бергенсиң да. А бүгүнкү күндө баатырларды карап көргүлөчү. Ошол медаль алган, орден алган баатырлар силер айткандай эл жөнүндө сүйлөбөйт. Эл жөнүндө кеп айтпайт. Кайсы баатырды көрдүңөр? Мына азыр баатырлар жүрөт. Кайсы баатырлар? Кайра эле ошол бетке айткандын ордуна кайра эле ошол бийлик туура болобу, туура эмес болобу, ошол бийлик жакыктап сүйлөйт да. Мына трайбализм бүгүнкү интеллигенция. Бүгүнкү интеллигенция бир шаан шөкөттү төрдө отуруп бир устукан алса болду. Биз ошого келип калдык да. Ошондуктан интеллигенция ойготуш керек. Ошондой эле идеология жок. А мамлекет катчы кылып кызматты койгон. Идеологиябыз жок бизде. Бир жакшы айтат, идеология деген бул мамлекеттин ишин аткар. Мамлекеттик адам бол, адам менен адам бол деген эле сөз. Ошону бир ураан кармай турган мамлекеттик иш-чара жок да бүгүнкү күндө. Мына бүгүнкү күндө биздин интеллигенциябыз ушул. Ошондой эле мынакей университет тиги окуу жайларда азыр зачеткалары бүт эле акча менен бүтүп калыптыр. Бүт эле. Окууга кирсе деле контрактнилер болуп бүт акча менен бүтүп калган да. Бүт баары акча. Биздин интеллигенция акчага качырмалышып калган. Акчага көз каранды болуп калган. Адамга эмес, жан дүйнөгө эмес. А бирок Кудай Таалам адамдын акчасы менен эмес, адамдын жан дүйнөсү менен саресеп салат. Сенин жан дүйнөң эле калат. Даже сен могу акча менен ашказаныңа тамак киргизгениң менен ашказаның деле жок болот. Аны менен эсептешпейт Кудай Таала. Сенин жан дүйнөң менен, сенин оюң менен болот Кудай Таала. А ошону биздин интеллигенция түшүнбөй атпайбы? Ошондой эле мына бүгүнкү күндө ошол намаз окугандар деле айтсын. Жер саткан, эл саткан, алдаган, калп айткан. Сиз могу жерден калп айтып койдуңуз, могу жерден туура эмес кылдыңыз, могу жерден кумарга кетип баратасыз деп кана бир молдек айттыбы? Карашы, ошолорду биз интеллигент кылалы, өзүнчө бир диний чарбада интеллигент. Бир молдек айткан жок да. Казинону туура эмес кылдың деп. Ошондой эле намаз окугандар көп болгону менен бүгүн 12-13 жаштагы кыздарды зордуктагандар толуп кетти да. Ыплас иштер көп болуп кетти да. Бул жерде мамлекеттик идеология иштеш керек. Интеллигенцияны ойгото албайсың. Интеллигенция акчага берет. Биз жаш детсадтан баштап мамлекеттик идеологияны ошондой эле кулагына куйган бир жакшы досторду кое бериш керек. Карап көргүлөчү. Айыл аксакалдарынан жөнөкөй адамдар жакшы сүйлөйт. Же болбосо биздин бала кездеги айыл аксакалдардын сөзүн мен сагынам. Алар биздин бүгүнкү депутаттарга караганда жакшы сүйлөйт да. Биздин бүгүн бийликтегилерге караганда мен бала кездеги аксакалдар аябай жакшы сөздөрдү сүйлөгөн да. Мен ошол аксакалдардын сөзү менен жашайм. Ошол аксакалдардын сөзү менен болом бүгүнкү күндө. Ошол менин Касмалы, Өмүралы деген, Мисыралы деген аксакалдар болчу. Ошолордун айткандарын угуп алып мен бүгүн эстейм. Ошол туура айтыптыр да деп. Садыр Жапаров президент болуп келгенде мына толук шайланганына 2 жылга басты, аяк басты. 2 жылдын аралыгында президентке шайлоодо аябай чоң убадаларды берди эле. 2 жылдын ичинде биз карыздарды толук кутулуп баштайбыз. Мигранттардын баары кайтып келе баштайт өлкөгө.
Кумтөрдү алдык, эми алтын жалаң биз үчүн иштейт дегендей чоң убадаларды берилген да, эми анын убадалар баары көп. Ал арада мына 19 тонна алтын дайын жок болуп атат, Кумтөрдөн канча пайда кирип атабыз же чыгарша болуп аткан дайын жок, отчет бербейт, эл билбейт пайда көрүп аткан же зыян көрүп атканыбызды. Мигранттардын өлкөдөн чыгып кетип атышысы мурдагыдан күчөбөсү азайган жок. Ушул жагдайларды эске алганда азыркы бийлик канчалык деңгээлде өзүнүн убадаларын өтөөсүнө чыгып, элдин купулуна толо тургандай иш аракет жүргүзүп атат, ошо саясий, экономикалык кайсы тармак жагынан албагыла. Садыр Жапаров калпычы, жалганчы. Эмне үчүн жалганчы? Анткени себеби ошол сөздөрдүн баарын бирөөүн да аткарган жок. Мисалы, Кумтөрдү алганы менен 19 тонна алтын каякта? Алтын маселеси дагы чыгат. Мына бөлтүрүүгө камалып отурат. Экономика маселелерден дагы көп маселелер чыгат. Дагы биздин билгенден да биле электерибиз көп. Бүгүнкү саясатты бул акыбалдан чыгуу аябай өтө оор акыбалда турат. Бүгүн акыбалыбыз аябай оор. Эми каяка? Бир область жылаңач отурса, адамдарыбыз кырылып атса, кырып кетип атса, эми бул эмне деген саясат? Өзүбүздүн өлкөбүзгө кирип келип, эгемендүүлүгүбүздү бузуп атса. Орустарга дагы рахмат. Себеп дегенде биз 5 жертв, өлүмсүз, согушсуз биз эгемендүүлүгүбүздү алдык. Ошол 91-жылы суверенитет болдук да. Буларга рахмат. А бүгүнкү күндө эмне болуп атабыз? Өзүбүздүн эгемендүүлүгүбүздү сактай албай жатпайбызбы? Эртең дагы кол салбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бири агрессор десе, экинчиси бандиттер деп сүйлөп атат, эки чекей жол. Ошондуктан аткарышына, булар экономиканы өстүрүшүнө, ошондой эле кандайдыр бир жакшы нерсени көзүм жетпейт. Анан бир туруктуу саясат жүрбөй атат бүгүнкү күндө. Саясий куугунтук болуп турган жерде эч убакта болбойт. Туруктуу стабилдүүлүк болбойт. Саясий куугунтук болуп турган жерде, ал жерде каргыш гана жүрөт. Мисалы, мени камады, менин айланамдагы адамдар, менин энем болобу, кайненем болобу, аялым болобу, бала чакаларым бүт каргап атат да. Мен атамды ушундай сыздатты деп. Даже канча бир өткөндө да каргайт да. Саясий куугунтук бул калктын каргышына алып келет. Канчалагандар каргап атат. Ошондуктан бүгүнкү күндө жакшы кадрларды алып, ошондой эле жакшы иштеген адамдарды алып, акчаны көздөбөй, элди көздөш керек. Ошондо гана биздин мамлекет оңолот. Жүрөгүндө эл болуш керек. А сенин арканды алыс таштаганың бул эл болот. А сен аркандын бутунун башына таштаганың бул акча болот. Сен ошол акчага өзүң чөмүлөсүң. Ошондуктан баарыбыз адам бололучу. Адам бололу. Адамдык сапатка бийлик келиш керек. Мен айта турган сөзүм ошол. Куттумидин атайын убактыңызды бөлүп келип маек бергиңизге ыраазычылык билдирем. Дайым аманчылыкта жүз көрүшөлү, бар болуңуз. Рахмат.